ичинен стресс болгон адамдар бар, муну жашоодо аябай көп байкайбыз да. Аллах Таала түз өзү сообун бере турган 3 амал бар дейт. Ошол таарынуудан кантип чыгыш керек? Сонун суроо болду. Мен буга бир аз кененирээк айтканга аракет кылайын. Эмнеге Кудай мага ушундай сыноо берди? Демек башта сыноонун эмне экенин туура түшүнүш. Жаштарга кандай сунуштар бере аласыз? Жашоонун максаты, эмне үчүн жаралгандыгы, эмне үчүн деген сөздөр. Заманыбызда, азыркы учурда ушул адамдар бири-бирине ишенбей калышты. Балким чынчыл болуу сөздө эмес, жашап көргөзүү. Динди көрсөтө албай атабыз жашообузда. Мен чечим кылдым дейт, исламды кабыл алам дейт. Истигфар кылып турсаң, сен ырыскыга жолуң ачылат деген. Бул жерде дагы бир керемет бир сөз бар да. Момун мусулмандардын арасында бир туугандык сезими. Көпчүлүк баш бириккен жерде жакшылык болот, ийгилик болот. Бүгүн аябай мындай кыска мөөнөттө глобалдуу темалар сөз болот. Ихсан Аллах Тааланы көрүп тургандай жашоо. Ушул курман айт тууралуу элдерге кыскача бөлүшүп койсок. Бул исламга, ыйманга кызмат. Эки миң 19-20 жылдары ковид маалында камалып үйдө жатып калбадык ба? Анан Караколдо Олчуманда, Көл Караколдо велосипед саткан Нурбек деген байка бар. Нурбек аба. Экөөбүз велосипед минчик бир күн ат минчик. Анан ат минип талаалап жүрсөк, бир сарайга туш болуп калдык. Сарайдын жарым крышасы бар, жарым крышасы жок да. Союздан калган сарай. Анан ат минип өтүп баратып, ошол жерге аксакалга жолугушуп калдык. Көрсө Караколдо бир колледждин Союздан бери таратпай алып калган жерлери, сарайлары, мал чарбасы менен калып калган жер. Анан аксакалы менен саламдашып, сүйлөшүп калдык. Анан сөздөн сөз чыгып, мен сурап калдым. Неге сарайдын жарымы жок депчи, крышасы жарымы бар десем. Өзүнөн мурунку жетекчини жамандай баштады. Ал анткен минткен саткан депчи. Анан мен кызыгып, сиз келгениңиз, ал жетекчиге алмашып келгениңизге бир эле жыл болду дедим да. Десем, жок 10 жыл болду дейт. Анан сөздү узаткан жокпуз, саламдашып, макул деп кетип калдык. Анан жолдо баратып ойлондум да. Демек, өзүнүн мурункулардын кемчиликтерине такалып калуу келечектеги иштерди кылдырбай кое тургандыгын көрдүм да, ошол жердечи. Ал акылында өзүнүн мурункунун жеп кеткенине ачууланып, кайгыга, муңга кирип отуруп, килтеген мамлекетке, студенттерге пайдап келе турган бир сарайдын жарымы ачык да. Анан кийин жашоодо да көрдүм көп. Адам баласы өткөн чактагы кайгы, муң, капа, бирөөлөрдөн таарынч менен жашай берсе, келер чакка эч нерсе пландай албайт экен да. Учур чакта да эч нерсе жашап аткара албайт экен. Кээ бирлер сурашы мүмкүн, бул маселенин тегерегинде кандай сөздөр бар, не кылса болот депчи. Бизге эми адамзаттын асыл сыймыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анын сахабалары бизге өрнөк. Муну тоготор жерин айтып коелу. Ухуд согушунда пайгамбар алейхиссалам Ухудтун бооруна коюп койгон жаачандарга айтат: биз жеңсек те жеңилсек ал жерден түшпөгүлө депчи. Бирок пайгамбарыбыздын ал буйругуна итаат кылбастан согуштун жүрүшүндө түшүп кетишет. Натыйжада эмне болот? 70-тен ашык сахаба шейит болот. Пайгамбарыбыздын кашкачысы сынат, кашы жарылат. Ухудтун өңү, түсү башка жакка өзгөрүп кетет да. Чоң бир бале болот, трагедия болот. Ухуд бүткөндөн кийин, согуш бүткөндөн кийин пайгамбар алейхиссалам сахабалар менен саллаллаху алейхи вассалам ошол Ухудтун боорунда түшүп кеткен сахабалардын аты жөнүн эч жерде айтылбай тургандай кылып жол коет да. Мына 14 кылымдан бери Ухудтун боорунан түшүп кеткен сахабалардын атын билбейбизчи. Биз такыр билбейбиз, уккандан эмеспиз. Бирок Ухудтун боорунда түшпөй калган, шейит болгон сахабалардын аттары маалым. Бул бир. Экинчиси болсо, пайгамбарыбыз Макканы фатх кылганда меккеликтерге эки сөз айтат. Буга чейин кылып эткениңерден кечирилдиңер. Бир. Экинчи, буга чейин кылып эткениңер тууралуу эч ким силерди критикалабайт, суракка тартпайт дейт. Анан устаздар айтат, пайгамбарыбыз жанын сахабалары өткөн чакты кечирип, унутуп жапкандыгы үчүн Аллах Таала келер чакка чоң иштерди кылдырган дейт. Мисалы, Иранды, Шам мамлекеттерин, Азирет Умардын доорунда билесиздер, эмени азыркы Палестинаны
Мастер Кудусту фатх кылган. Бул сахабаларда ошондо уруйум болгон, алдыга карай жүрө алган. Бүгүн бизге чыга турган сөз тагын, сабак тагын, эгер үммөт катары, улут катары алдыга жылышты кааласак, кечиргенди, унутканды, кээ бир нерселерге көз жумганды билишибиз керек. Албетте өтө бир маанилүү көйгөй деп ойлойм. Туура айтып атасыз. Себеби көптөгөн биз да тааныган адамдар бар. Ушул бир туугандардын арасында болушу мүмкүн. Ушул бири-бирин кичинекей кезинде балким 10-15 жыл мурда болгон окуя, бирок бири-бирине болгон таарынычын кечире албай, ошол таарынычын же бөлүшө албай, ошону менен эле жашап жүргөн, ичинен стресс болгон адамдар бар. Муну жашоодо аябай көп байкайбыз да. Аны кантип кутулсак болот ошондон? Биринчи бунун зыяны тууралуу бир аз сөз кылып коелу. Эгер биз адамдарга болгон таарынычыбызды унута албасак, ошону ичибизде кармап тура берсек, өнүгүү өсүү болбойт. Бул бир. Экинчиси, ал таарынч өсүп өнүгүп, Аллах Тааладан, жаратуучудан таарынууга өтүп кетет. 10 жыл мурун, 20 жыл мурун болгон окуялардын айынан бүгүнгө чейин аны жашатып келген, ырыскы берген, күн түн ойготуп, уктатып ойготуп аткан Кудайына берген жакшылыктарына нанкөрлүк кылат. Бул зыян. Анан дагы бир жагы бар, бул жер тогутер жери, фазилеттери тууралуу айтып турган болсок, өзү Аллах Таала түз өзү сообун бере турган 3 амал бар дейт. Биринчиси, ким Рамазан айында ороза кармаса, анын сообун Аллах Таала өзү берет. Экинчиси, үй бүлө мүчөлөрүнүн айып кемчиликтерине көз жумса. Үчүнчүсү, чын жүрөктөн кечирише билсе. Бизде азыр бүгүнкү доордун кечиримдүүлүгү кандай болуп калды десе, мындай кечирип коюп атпайлыбы? Кечириштик, бирок экинчи көзүмө көрмө депчи. Бул кечиришүү эмес да. Аллах үчүн кечирсе, анын сообун Аллах Таала өзү берет. Ал кечирген кандай болот? Кийин мамилеси эмне кылып кеткен? Улап кеткен. Анан дагы бир кызык нерсе бар. Алымдарыбыз кайра-кайра айтат. Болор болбос нерсеге таарына берүү текеберчиликтин белгиси дейт. Ичиндеги эгосун, текеберчилигин жеңе албаган адам кыңк эткен нерседен, кылт эткен нерседен таарына бериши мүмкүн. То есть бул толтура бир оорулардын көрүнүшү, толтура бир оорулардын натыйжасы. Кудай Таалам бизди кечирилгендерден кылсын иншалла. Эң бир сонун Денис байке менен баарыңыздарга урматтуу көрүүчүлөр чоң бир салам жолдойбуз. Эфирде кайрадан Заман подкасты. Коногубуз бүгүн Максат Таласбаев байкем, коомдук ишмер. Буюрса адамзатка, адам баласына тиешелүү эң бир баалуу сапаттарды сүйлөшөбүз буюрса. Андыктан эң бир ушул кайсыл бир жашообузда, заманда болгон оорулар тууралуу сүйлөшөбүз. Айтор аябай кызыктуу мөөнөттөрдү сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Учурдан пайдаланып, бизди колдогон Толлор брендине чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албетте бүгүнкү күндө коомдо ар түрдүү руханий оорулар көбөйдү. Анан руханий ооруларга кандай оорулар кирет, жана ошол оорулардан кантип дарыланышыбыз керек деген суроо пайда болуп атат. Анан Максат байке айткандай, ошол таарынуу бул да бир жүрөктүн бир чоң оорусу. Анан ошол таарынуудан кантип чыгыш керек жана кантип ошол кээ бир адамдар катуу тийип коет жүрөккө, катуу тарынтып коет бирөөнү. Анан чындыгын айтканда бул нерсени кечирүү өтө оор нерсе. Ошону түшүнүш керек. Анан кайсыл түшүнүк ошону мындай кечиргенге жардам берет да. Сонун суроо болду. Мен буга бир аз кененирээк айтканга аракет кылайын. Өмүрүмдө биринчи жолу самолетко чыктым. Көп жыл болду буга. 10 жыл, 15 жыл. Бишкектен Ошко. Самолет көтөрүлгөндө эле калтырап титиреп баштады. Эскирақ самолет экен да. Анан ага чейин самолетко чыккандардан бир нерсе уккам да, бир аз турбулентность болот, анан бир аз калтырайт, титирейт депчи. 10 мүнөт өттү, токтобойт. 15 мүнөт өттү, токтобойт. Асманда погода чатак экен да. Анан белгилүү бир мүнөт учкандан кийин өзүмдү карасам, аша жаап корко баштап турмун да. Мындай катуу. Тырышып. Анан кыргыз ушундай ойлонобу билбейм. Эң чоң дартым эмне болду? Самолет кулап кетсе, инилерим сөөгүмдү кайдан табат деген. Ал өлө элекмин, өлгөндөн кийинки теманы ойлонуп атам. Анан белгилүү бир учурдан кийин ошо коркуум күчөп кетти да, анан өзүмөн өзүм кайра коркуп кеттим.
мен коркуум Кудайдан болуш керек эле, башка нерседен мынча коркпошум керек эле депчи. Анан китеп окуп аткам. Соткамды ачып туруп бир китеп козгоп аткам, ошо келген жеринен улап окуп коеюн бир абзац, жүрөгүмө тынчтык келсин дедим да. Ачсам байке окуп келип ушул абзацка токтоп турдум. Бүтүн ааламды сага итаат кылдырган, сага кызмат кылдырган, сен үчүн жараткан, сенден кантип кабарсыз калсын деген абзац экен да. Түшүнүктүбү? Анан шартты китепти соткамды жаптым дагы, өзүм сурай бере баштадым. Максат дедим, сенин самолетто баратканыңан Кудайдын кабары барбы дедим. Десем нафсим ооба деди. Максат дедим, ошко аман жетсең дагы, жетпей жолдо куласаң дагы Аллах Таала сага тагдыр кылганы болот дедим. Нафсим ооба деди. Анда эмне коркуп атасың дедим. Сен Кудайды кабыл алган, анын тагдырын кабыл алган киши эмес белең деди. Анан самолетто шамал жок негизи. Анан кайдан жайдан бир шамал келди байке мындай бух депчи. Сразу коркпой калдым да. Анан ошондо менден бир психологический абал болду. Кембагал болуп жүрүп байып кеткендер. Дагы эле сен кембагалсың да, кембагалдар карай берет го. Мен шак коркпой калдым да, жанымдагыларды карап, булар эмне коркуп атат? Кудайга иманы жокпу деп калдым. Момент коркпой калдым. Бул окуяны эмне үчүн айтып атам дейсиз байке? Биз бир окуяларга жолукканда, бизди бирөө капа кылганда, бизди бирөө тарынтканда мындай оюбуз бар да, ушул абалдан Кудайдын кабары жок дегендейчи. Ушул акыбалдан, ушул кыйынчылыктан Аллах Тааланын кабары жок болуп атат деген түшүнүгүбүз бар. Ошондуктан биз депрессияга түшөбүз да. Ошондуктан биз убайым тартабыз, кайгырабыз, капа болобуз, таарынабыз. Эгер ал абалдан Аллах Тааланын кабары бар, Кудай Тааланын кабарсыз эч бир нерсе болбойт деген түшүнүк болсо, ал таарынуунун, таарынбоонун жолдору өзгөрүнөт да. Куранда аят бар го. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Кудай Таалам ар бир пендеге көтөрө албай турган жүктү бербейт дейт. Туурабы дейсиз байке? Иншалла. Бирок биз дайыма ушул неге Кудай мага ушундай сыноо берди деп туруп мындай өзүбүздү кыйнай беребиз го. Ошол туура нерсеби же туура эмес нерсеби? Эгерде туура эмес боло турган болсо, муну кантип өзгөртсөк болот түшүнүгүбүздү? Биринчиден, сыноо деген сөз өзү жаманбы, жакшыбы деп чечип алыш керек буну. Мисалы, жөн эле жерде жаткан 1 килограмм темир 25 сом да. Бирок бир темир устанын колуна тийип кала турган болсо, ал 250 сом. Дагы гүл устанын колуна тийсе 2,5 миң сом. Дагы мастердин колуна тийип калса 25 миң сомдук буюмга айланышы мүмкүн. Демек, жөн жаткан темирдин баасы 25 сом. Чабылып, отко чокко салынган темирдин баасы эмне болуп атат? Көтөрүлүп атат. Демек, иманы бар адам билиши керек, ага келген сыноолор анын баасын көтөрүш үчүн келгендигин. Башта максатын билиш керек. Эгер такыр темир уста тууралуу, устачылык тууралуу кабары жок бир адам темирди чапкылап атканын көрсө, устага айтышы мүмкүн. Бул темирди эмне кордоп атасың депчи. Десе, уста айтат, сен биринчи менден максатымды сурабайсыңбы? Неге буну чапкылап атканымды? Эгер темир устанын максатын билсе, темирдин чабылып атканын көргөн адам эч качан кызаат болбойт. Бунун эмнеси көтөрүлүп атат? Баасы депчи. Куд ошондой бизге келген сыноолордун Куранда, пайгамбарыбыздын насааттарында бир канча эрежеси, сөздөрү, насааттары бар. Бир, келген сыноодон максат эмне десе, күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн. 2, келген сыноонун максаты эмне десе, даражабыз көтөрүлүш үчүн. Азыр мисал бердик. 3, келген сыноонун максаты эмне десе, эгер көркөм сабыр кылса, Аллах Таала менен чогуу болуш үчүн. 4, бейишке киргизиш үчүн. 5, эгер ошол сыноону Кудайдан экенин кабыл алып, сабырдуулук көрсөтө турган болсо, Аллах Таала күтүлбөгөн жерден ага жардам эшиктерин ачыш үчүн. Демек, башта сыноонун эмне экенин туура түшүнүш керек. Көпчүлүк адамдарда, балким бир убактарда менде да бул проблема болгон. Динибизде дагы бир эреже бар. Бизди бул дүйнөгө Аллах Таала сыналыш үчүн жараткандыгын айтат. Баштан сыналыш үчүн келгендигин кабыл алган адам сыноолордон кайгыга түшпөйт, муңга түшпөйт. Ал сыноолорду жылмаюу менен, жакшы көрүү менен тосуп алат. Эгер баштан бияка жыргап, ойноп, куунап гана жашашым керек деп сыноо үчүн келгендигин кабыл албаса, ага келген сыноолор эмне болот? Оор болот. Дагы бир алымдын керемет сөзү бар. Дагы улай турган болсок, жана санабадык, ошо 2-3 кошуп коелу. Келген сыноодон дагы бир Кудайдын максаты бар дейт. Аллах Таала өзүнө карап качырыш үчүн.
байкасаңыздар, бир кыйынчылык келсе адам чын көңүлдөн кудайлайт. Экинчиси, келген сыноодон максат Алла Тааланын алдында чын жүрөктөн дуа кылыш үчүн. Адам сыноого жолукмайынча дуасы чын жүрөктөн болбойт. Жөн эле мисал, грипп болуп калгандагы дуаңыз башка болуп калат. Ооруп температура алып жатып калсаңыз, намазыңыз башка болуп калат. Кудайга кайрылганыңыз башка болуп калат. Демек, бизге келген сыноолордун жакшы жактарын көрө билишибиз керек. Эгер ушул жакшы жактарын көрө билбесек, анда сыноо башыбызга бале. Эми буга да бир суроо чыгышы мүмкүн ортого. Бунун жакшы жактарын кантип көрө билиш керек? Өзүн жоктон бар кылган жаратуучусун жакындан тааныган, тааныш зарыл. Жаратуучусу ага кандай мамиле кылып атат, кылган мамилесинин максаты эмне экендигин биле турганчалык илим алуу зарыл. Эмесе бул сыноолор адамга оор келет. Ушул бүгүнкү күндө мисалы үчүн жаштар мындай көп жашоонун маанызын түшүнбөй, максатын түшүнбөй, ошол эмнеге жашап атам, депрессияга түшкөндөр мисалы үчүн көбөйдү. Анан ошол сиз айткандай эң биринчи ошол сыноо эмне үчүн келет түшүнгөн болсок, жана ошол бул жашоого эмне үчүн келген болсок, ошону түшүнгөн болсок, менимче бул жашообузда баардык ордуна турат да. Анан ошол жаштарга кандай сунуштар бере аласыз да? Ошол кээ бир жаштар мисалы үчүн өзүн таппай жүрүшөт, анан жашоонун максатын да билбей атат да. Бул коомчулукта психологторго, коучтарга, семинар бергендерге эң чоң, эң көп берилген суроолордун бири. Жашоонун максаты, эмне үчүн жаралгандыгы, эмне үчүн деген сөздөр көп суралат да. Эми ушул жаш бир туугандарыбызга колубуздан келишинче кээ бир маселелер козгоого аракет кылалы. Акыркы маал бир сөз чыгып атпайбы? Илон Маск Марстан жакын участка сатып баштайт экен депчи. Угуп атасыздар да. Анан бирок ал жерде бир толтура проблемалар бар экен да. Марска барып жашаш үчүнчү. Не проблемалар бар десе, эң основной үчөө экен. Биринчиси кислород чечиш керек экен. Экинчиси гравитацияны чечиш керек экен. Үчүнчүсү радиацияны чечиш керек экен. Ал үчөө чечилмейинче ал жерде адам баласы эмне болбойт? Жашай албайт. Эми ачык сөйлөшүп алалы да. Суу дагы бар. Суу да бар, толтура маселелер бар да. Бул үчөө эми основнойго, сууну койсок 4 болуп калат. Биз бул дүйнөгө келсекчи, мунун баары чечилген да. Баарыбыз мойнубузга алабыз, келип биз муну чечкен эмеспиз. Даяр жерге келгенбиз да. Демек адам бир нерсени түшүнүш керек. Бүт ааламды бизге кызмат кылдырып койгон Аллах Таала анда бизден эмнени талап кылат? Дагы жакындаш үчүн бир сөз айтып коеюн. Жакында эле бир блогер бир тууганыбыз ошо космоско кызыккан киши экен. Динден деле көп кабары жок. Орусчалап айтып атат. Мен угуп таң калдым да. Дейт, бүтүн галактикалардын максаты Саманчынын жолу галактикасынын люкс үчүн экен да. Саманчынын жолу галактикасынын максаты бул жердин люкс үчүн экен. Жердин бир эле максаты бар экен да. Адамдарга люкс болуш үчүн. Дагы айтайын да, бунун баарын биз түзгөн эмеспиз да. Жаратуучубуз бизге ылайыктаган мунун баарын. Анда адам баласы ошол жерден өзүнө бир жолун табыш керек. Ааламды Алла Таала биз үчүн жараткан болсо, анда Алла Таала бизге жол көргөзүп атат. Инсан менен жинди өзүмө кулчулук кылыш үчүн жараткан. Бизде баягы акындарыбыз черткен кыргыздын улуттук аспабы комуз бар го. 3 кыл. Ошол 3 кылдын бир кылынын күүсү жок болсо, ритм болбойт, ыргак болбойт. Буну эмне үчүн айтып атам? Каяктан келгенибизди, каяка бара тургандыгыбызды, анан эмне үчүн келгендигибизди чечишибиз керек да. Ошонун жолу тапканда адамдын жашоосуна ритм болот, ыргак болот. Анын жолун таппаса, ар жакты сүзүп көрөт, бирок окшошпойт. Анан дагы жаштарыбыздын тегерегине сөз болуп калды. Мен бир окуп айтып берип коеюн. Туура болот деген ойдомун. Мектеп кыдырып калдык кайра-кайра. Нарын областында көлдө жүргөндө. Анан бир мектептен семинар өтүп атабыз. Темабыз мекенди сүйүү имандан болчу да. Мен эч эсиме чыкпайт. Кайсы район, кайсы айыл экенин айтпай эле коеюн. Бир мектеп Кыргызстанда. Мекенди сүйүү имандан деген тема. Туруп семинар кылып атабыз. Ал мисалды берип, бул мисалды берип сүйлөп атабыз. Анан 11-класс бир кызыбыз кол көтөрдү, ортодо турган. Анан карындашыбыз сурооңуз барбы десек, сөзүм бар деди. Мен сүйлөп аткамда
токтоп калдым. Аны айта бериңиз десем, жок деп зээрикпей бери чыгып келди. Биринчи рядта мугалимдер отурган, мен сахнада сүйлөп аткам да, 2 агайыбыз бар болчу жаныбызда. Бизди бир карап, анан мугалимдерди карап, бир карап ушундай бир сөз айтты да. Мен 11 жылдан бери ушул мектепте окуйм дейт. Мекенди сүйүү имандан деген сөздү биринчи жолу уктум дейт. Биз эшикке чыгып баратып, машинада баратып, кайра семинар өтүп, жолдо баратып, агайлар менен көзгө жаш алдык да. 11 жыл мектепте окуп, жок деген ушул сөздү үйрөнбөсө, анда жаштарыбызда күнөө жок экен. Аларга жол көрсөткөн, тарбия берген, нук берген, күнөө бербеген бизде экен дедим да. Анан дагы бир сөз, биздин Раматыл Чыңгыз деген агайыбыз бар болчу. Мен бул сөздү айткан сайын дайым жанында айтып жүрөм. Чыңгыз агай спорт школда тарбиячылык кылып жүргөндө 400 окуучунун алдына туруп сүйлөп атканда линейкада бир сөз айткан. Урматтуу жигиттер, мекенди сүйүү имандан, бирок унутпагыла, мекенди сүйүү, мекендешти сүйүүдөн башталат дегенде. Ошол жерде мен жаман таасирленгем. Биз мектепте 11 жыл каттап, мекенди сүйүү десе сүйүүбүз таш топуракта калып калыптыр. Ысык көлдө, Соң көлдө, Чатыр көлдө, тоолордо, Ала тоодочу. Көрсө Чыңгыз агайыбыздын айтканын карабайсызбы? Мекенди сүйүү имандан. Кай жерден башталат? Мекендешти сүйүүдөн башталат. Кудай таалам жаштарыбызга бизди өрнөк кылсын, уят кылбасын. Анан дагы бир сөз, эгер адам баласы ошол эмне үчүн жаратылганын, Аллах Таала аны эмне максатта жаратканын логикалык жактан, ишеним, ыйман жагынан кабыл албаса, башка баардык түшүнүктөрү, башка баардык илимдери ага бактылуу болгонго жардам бере албайт. Мен деген биринчи балалуу болдум да, Дениз байке. Анан биринчи балалуу болдум. Анан атын ким коёбуз деп аябай ойлондум да. Кандай коебуз, ким деп коебуз. Бирок ойлонгондо мага бир эле жооп келди да. Мындай кээде болот го. Мындай койсомбу же тигиндей койсомбу деп 2-3 вариант чыгат го. Бирок менде бир эле вариант болду да. Мен ушул баламдын аты Мухаммед Амин го. Ушул Мухаммед Амин себеби пайгамбарыбыз Ал-Амин болгон. Эң ишеничтүү адам болгон. Ушул заманыбызда, азыркы учурда ушул адамдар бири-бирине ишенбей калышты. Ушу баары мындай күмөн санап калды бири-биринен, баары бири-бирин алдай баштады. Ошого менин балам эң чынчыл адам болсо экен. Ушул пайгамбарыбыз сыяктуу, ушул пайгамбарыбыздын сыпатына ээ болсо экен деп аябай үмүт менен, бир ниет менен иншалла ошондой кысым бердик. Кудай таалам өзү жакшы адамдардан кылсын. Мен муну айтканымдын себеби ушул заманыбызда чындыгында ушундай так жүргөн, түз жүргөн, жана көрүнгөнүндөй болгон, жана болгонундай көрүнгөн ушул адамдар азыркы учурда мындай жок эсе болуп баратат да. Ошого ушундай сыпаттарыбызды кантип алдыга чыгарсак болот коомчулукта? Негизинен чынчылдык деген эмне, мындай сыдык деп коет го. Ушуну кандай түшүнсөк болот деген суроо. Бул сиз аз айтып атсаңыз, мен өзүмдү көздөн өткөрүп атам. Өзүм суракка тартып атам. Негизи пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тарбиялаган сахабалардын арасынан Абу Бакыр деген болгон, радиаллаху анху. Баарыбыз билебиз буну. Анын лакабы болгон Сыдык депчи. Сыдык деген сөздүн ичинде 2 маани бар да. Берилгендик, анан чынчылдык деген. Анан устазыбыз айтат, Абу Бакырдын сыдык экенин кайдан көрөбүз дейт. Бир, пайгамбарыбызга ыйман келтиргенге чейин эң кадырлуу кишилерден болчу дейт. Пайгамбарыбызга ыйман келтиргенден кийин комага түшүп калганчалык таяк жеген акыбалга түшкөн дейт. Пайгамбарыбызга ыйман келтиргенге чейин колунда бар кишилерден болчу дейт. Пайгамбарыбызга ыйман келтиргенден кийин бар мал дүйнөсүн таштап пайгамбарыбыз менен Маккага хижрат кылганга мажбур болгон дейт. Мединага? Маккадан Мадинага. Сыртынан караганда Азирет Абу Бакырга ыйман келтирүү материалдык жакшылык болгон эмес да. Авторитети кеткен, мал дүйнөсү кеткен. Бирок Азирет Абу Бакыр ошол учурларда пайгамбарыбызга келип саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан эмес да. Алланын элчиси, бир аз абал нито болуп атат. Но маселелер тынчыган чейин сенден алысыраак туруп турайын деген эмес да. Пайгамбарыбызга ыйман келтирген, ыйманында чынчылдыгын көрсөткөн. Пайгамбарыбызга акырына чейин жанында болгон. Пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин ал халифа болот. Агайлар кайра айтат. Халифа болгондо бир мааниде жоготкон кадырын кайра кайрып алды дейт. Халифа болгондон кийин бир мааниде жоготкон мал дүйнөсүн кайра кайрып алды дейт.
Бирок пайгамбарыбыздын көзү өтүп халифалыкка келгенден кийин пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүнөн 1 сантим да чыккан эмес дейт. Иманына, динине, пайгамбарыбызга болгон берилгендигине, чынчылдыгына бекем болгон. Демек Азырет Абу Бакыр өзүнүн сыдык экенин сүйлөп эмес, жашап не кылган, көргөзгөн, далилдеген. Анан эми бул жерден бизге чыга турган сабак ушул. Балким чынчыл болуу сөздө эмес, жашап көргөзүү. Дордойдо соода кылган байкелерден бири мага суроо берет. Таксырым 5 маал намазым бар билесиз да деп. Кичине карызга кирет, анан бербей алдап кетет дейт. Ошолорду кантебиз дейт. Анан тиги байкеге айттым. Чыныгы ал жерде күнөөкөр ал эмес сиз дедим да. Эмнеге деп коркуп кетти. 5 маал намазын дүйнөсүнө колдонуп аткан деле Кудайын саткан менне сатат деп түшүнүшүңүз керек болчу дедим. Сиз ошону түшүнбөй калгансыз. Ошого алданып калгансыз. Башта күнөө сизде дедим. Демек бул жерден дагы бир бизге сабак чыгат. Нурстан байке айткан сөзгө. Бул денени өзү жүрөк башкарат. Жүрөктө эмне болсо денеге ошол чыгат. Пайгамбарыбыз бекер айтпайт, денеде бир үзүм эт бар. Ал бузулса бүтүн дене бузулат, ал оңолсо бүтүн дене оңолот депчи. Имандан кийин чынчылдык отурушу керек. Эгер имандан кийин бир адамдын жүрөгүндө чынчылдык, денесинде чынчылдык көрүлбөсө, анда анын иманында маселе бар деген сөз. Кээ бир устаздарыбыз айтат, чынчылдык пайгамбарлардын жалган айтуу, алдап кетүү, казаптардын жалганчыларынын сыпаты. Чынчылдык сахабалардын, табийиндердин жалган айтуу, мунафыктардын, капырлардын сыпаты депчи. Анан ошол жерден иманы бар, мен динимди, иманымды карманам деген кишилер бул чынчылдык маселесине тили менен, жашоосу менен, туруш тулпат амалы менен өтө маани бериш керек. Пайгамбарыбыз да бекер айтпайт, момун минтиши мүмкүн, тигинтиши мүмкүн, бирок жалган айтпайт дейт. Неден пайгамбарыбыз жалган айтканга, алдап кеткенге допуск берген эмес. Мен эми көп узак жашабадык, эми 30 канча жаштабыз. Бирок жашообузда бир эки окуяга күбө болдук. Булдан алданган, алдаган. Анан мен катышып калдым маселесине. Тиги байка айтты, берсең дүйнөдө алам, бербесең акыретте алам деди. Десе маңдайыбызда отурган киши сүйүнүп кетти да. Андан кутулганына сүйүнүп кетти. Болду анда акыретте эсептешебиз деп сүйүнүп туруп кетип калды да. Анан тиги байка айтат, карызын ала албай калган. Бул кишинин акыретке да иманы жок экен. Акыретти жеңил санап атат деди да. Кудай таалам бизди андай акыбалга түшүрбөсүн. Анан биз үй бүлөбүздө балдарыбызга, кыздарыбызга бир ата катардагы эч жалган айтпашыбыз керек. Бир атанын балдарына, кыздарына жалган айтып коюусу алдай берсе болот деген биринчи фатва экен да байке. Алдай берсе болот деген биринчи фатва. Эгер ата эне баласын, кызына жалган айтпай, чынчылдык менен, тууралык менен тарбияласа, анда биз Кыргызстанга, эли журтубузга, адамзатка кошкон эң чоң салымыбыз ошол го деп ойлойм. Бүгүнкү күндө чындап айтканда, ушул Максат байке айткандай, мусулмандардын эң көйгөйлүү бир проблемасы бул биз динди көрсөтө албай атабыз жашообузда. Ошол дин менен жашай албай атабыз да. Сүйлөп атабыз, айтып атабыз, бирок жашоого келгенде ошол жакшы үлгү боло албай атабыз да. Анан бир алымдын сөзү бар, эгер дейт мусулмандар жөн эле дин менен жашаган болсо дейт, дават кылбаса деле, унчукпай эле дават кылбаса деле, дүйнө бардыгы исламды кабыл алмак депчи. Анан ошондуктан чыныгы мусулман болуу, анан ошону иш аракетте көрсөтүү бул өтө көйгөйлүү маселеси. Ошону мусулман киши, негизи жааматтар, мусулмандар ошол нерсеге кантип келиш керек? Буну кыскача айткан аракет кылалы. Агайыбыздын сонун бир буга таандык макаласы бар, темсилдин күчү дегенчи. Сөздүн таасири дагы сүйлөгөн сөзүгө, амал кылган кылбаганга байланыштуу. Биз элдерге сунуштап аткан акыйкаттардын, баалуулуктардын, туура абалдын адамдардын жүрөгүндө отурбашы ушул сунуштап аткандар өзлөрүнүн жашоосунда ошону амал кылганына, кылбагандыгына байланыштуу. Дагы бир сөз. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сөзү таасирлүү болгону, коомуна таасир бере алганынын бир пин коду өзлөрү жашаган, өзлөрү айткан акыйкаттардын 10 эсесин жашоосунда жашаган. 10 эсесин. Мен баягы бир аналитиктин бир абзасын окуп калдым. Орус бир туугандардан экен.
Динде деле эмес, митип жазып коюптур да. Эгер үммөтүнө өзүнүн общинасына 5 маал намазды фарз кылып, өзү такыр 5 маал намазын каза кылбаган болсо дейт, анда бул адамдын иши эмес, бир гана пайгамбарлыктын иши депчи. Биз көбүнчө ошол кетирген катабыз өрнөк болуу, үлгү болуу жеринен кетиребиз да. Ошол жерден жиптин учунга чүрүйбүз. Себеп дегенде биз даават кылып аткан сөздөрдү, биз элдерге сунуп аткан сунумдарды адамдар угат, баамдайт, анан биздин жашоону да карайт. Булар өз негизинде кандай, жашоодо кандай, туруш тулпаты кандай, сөзү менен кылган иши дал келеби же келбейби. Биздин агайыбыздын дагы бир керемет айткан сөзү бар. Ошол сыноодон өтсөңөр, Аллах Таала силерди чоң иш кылдыртат дейт. Эгер ошол сыноодон өтпөй калсаңар, анда калдыңар ошол жерде дейт. Андагы бир өрнөк мисал бар. Бизде Карколдо жүрүп калдык, анан Дем деп китепкана бар Карколдо. Ошол жерде китепкананын ремонту менен бираз аралашып калганбыз биз дагы. Биздин бир орус байкебиз бар болчу. 75 000 сомго баалашып, китепкананын электричествосын жасап берем деп келген да. Биз менен 3 ай 4 ай чогуу жүрүп калды. Көрсө электричество иштери этап менен экен да. Гипсокордонго чейин, гипсокордондон кийин, аны ремонттон кийин деген этаптар бар экен да. 3 ай 4 ай чогуу жүрүп калды. Анан бир 4 ай өткөндөн кийин эле экос чөшүп калдык, мага келди. Алгаш айып кыргызча билбейт, мен жакшы орусча билбейм. Анан Максат байке дейт, мен чечим кылдым дейт, исламды кабыл алам дейт. Анан байке сиз мындай ойлондуңузбу дедим да, жакшы мындай. Байкадыңызбы, эмне болдуңуз? Анан не себеп болуп атат? Десем, мына 4 айдан бери силер менен чогуу жүрөм дейт. Биз менен баягы симчка чагып ремонттон кийинчи пепси ичип отуруп калганбыз да. Анан бир аз мен байкелерге сабак кылчым, кошо отуруп уга берчи да. Андан деле таасирленбептир ал. Анын таасирленгени ушул болуптур. Мен тиги көчөдө чөйрөмдөн жакшы адамдар менен көп жолуга албадым дейт. Бардыгы мен акчам үчүн мамиле кылат, аны билип турам дейт. Анан өмүрүмдүн көп маселеси алкоголдук проблемалар менен өттү дейт. Тиги ичет, бул ичет, үй бүлөм ичет дегендей. Анан бул жерге келдим дейт. Мен рухум издеген адамдар таптым дейт. Анан эсептеп атат. Биринчиси дейт, бул китепкананы ремонт кылып аткан байкелер бекерге иштеп атканын көрдүм дейт. Экинчиси өзлөрү акча чыгарып, строй материалдарга өзлөрү акча чыгарып, өзлөрү акча чогултуп, чуркап жүргөнүн көрдүм дейт. Үчүнчүсү бардыгы ушу жаштар үчүн, Карколдун жаштарына бир илим алганга, өсүп өнүккөнгө, алдыга жылганга бир себеп болсун деп китепти жайылталы деген бир максаты бар экенин көрдүм дейт. Кийин дагы бир нерсени көрдүм. Тоо көтөр жери дейт да. Бардыгы намаз окуйт экен дейт. Анан сен эмне намаз окуйсуң деп намаз окугандарды жектебейт экен дейт. Тыпыйып бары намазын окуп келип, кайра иштерин кыла берет экен дейт. Анан мен ичимен чечим чыгардым дейт. Мен издеген чөйрө ушул депчи. Анан байке айтат, мен чечим кабыл алдым. Кандай кылайын, шахадатты айтайын, айт, үйрөт, мага иман келтирейин деп. Ага чейин Ахмет байкемен бир аз сүйлөшүп калыптыр да. Анан мен сразу эле группага жаздым. Байкелер китепканабыз биринчи мөмөсүн берип атат. Даярдаңыздар депчи. Анан бир байкебизге жүктөдүк, апарып байнага түшүрүп келди. Бир байкебизге жүктөдүк, апарып кийиндирип келди. Анан кыргызда билесиз да, бир себеп болсо эле күнөөкөр койго. Сразу бир койду көтөрө чаап курдак кылдык. Анан тамактанып бүтүп, байкебизди жаныма отургузуп алып, анан өзүн сүйлөтүп, аркасынан шахадат айттыртып, аркасынан азан каамат айтып, атын Али деп өзгөртүп, арабызга кошуп алдык. Анан ошол жерде туруп бир сөз айтты да. Мен бул китепкананы 75 000ге баалагам, электричествосын. Мен салымым болсун, мага 30 эле миң берсеңер, калганы кошумчам болсун дейт. Сразу инфак кылып атпайбы? Имандан кийин карасаңыз, алладина юминуна бил гайб, юкимуна ссала ва мимма разакнахум юнфикуна. Алар иман келтиришет гайбка. Анан намазын тургузат. Анан Аллах Таала рызык кылып берген мал дүйнөсүн Кудай жолунда сарпташат. Адам сразу не кылат? Амал кылат. Куранга амал кылат, машалла. Андан кийин сразу намазга турдук. Анан ошол жерде айттым. Байке дедим, сиз сразу бүгүн 2 амал кылдыңыз дедим. Аллах Таала иманыңызды бекем кылсын. Ошол жерден көрүнүп турат да. Бизге бүгүн жер бетинде инсаниятка динди балким сүйлөп түшүндүргөн илимдүүлөргө да муктачтыгыбыз бар. Анын жанында жашап үлгү болгон адамдарга муктачтыгыбыз бар. Биздин устазыбыздын сонун сөзү бар. 2 тил бар дейт. Биринчи тил улутташын гана түшүнөт дейт. Экинчи тил болсо рассасына, балким динине, улутуна карабай баары түшүнөт дейт.
А бул экинчи тил кайсы десе, дене тили, абал тили, үлгү болуу тили дейт. Аллах Таалада пайгамбар алейхисаламды Куранда кайра кандай акыбалда, кандай пайгамбар экенин баян кылат да. Мисалы бир аятта усватун хасана дейт. Силер үчүн эң улуу өрнөк дейт. Дагы бир аятта болсо улуу адеп ахлактын ээси дейт. Дагы бир аятта болсо силердин араңардан пайгамбар тандап алдык. Силерге келген кыйынчылык ага оор тиет. Силерге үлгү болуш үчүн, өрнөк болуш үчүн, силердин кайгы муңуңарды тартып, силердин араңарда жүрүш үчүн деген маанилүү аят бар. Дагы бир аятта болсо аламдарга мээримдүүлүк катары жөнөттүк деп пайгамбар салам айтат. Ушул сөздөрдүн баарын карасаңыз, пайгамбар алейхисалам бизге айтып деш үчүн эмес, айтып дегенин өрнөк болуп жашоого көрсөтүш үчүн келгендиги да көрүнөт да. Анда пайгамбарыбыздан дагы бизге бир сүннөт, динге, иманга чакырам деген адамдар сүйлөй электен, жеткизе электен мурун өзүнүн жашоосунда баары жок экенин контролдон өткөрүп кыймылдасак да дурусураак болот деген ойдомун. Машалла, эми ушундай өрнөктүү болуш үчүн албетте бир акырындап башташ керек да туурабы? Акырын иманга келип, акырын динди туура түшүнүп. Устаз, динди туура түшүнүү дагы өзгөчө бир бакыт болсо керек туурабы? Бул пайгамбарыбыздын бир хадиси бар да. Ман юридуллаху хайрун юфаккиху фиддин депчи. Кимге Алла субхана таала жакшылык каалай турган болсо, ошол кишиге туура түшүнүк берет экен да. Бул да бир неамат экен да. Бул Кудайдан келген бир белек экен да. Анан ошол нерсеге татыктуу болуш керек экен да. Бул баардык нерсе, баардык адамдарга берилбейт экен да. Ошого мындай, ошону мээнет кылып туруп, амалдарды кылып туруп, ошону чын ыхлас менен дуаларды кылып туруп, ошондон гана Алла субхана таала ошол диндин туура түшүнүк берет экен да. Ага чейин мындай кээ бир амалдарды аткарышыбыз керек экен да. Ал мен бир жерден ютубтан көрүп калдым. Эми адамбыз го. Жума намазда да байкайм да, ушундай тиги имамыбыз ушундай бир михрабтан жакшы дуаларды кылат да. Анан аркасынан баарыбыз жамаат амин амин деп, анан ушул кыйналып аткандарга дуа кылат, мисалы үчүн ооруп аткандарга дуа кылат. Анан ушул карызы барлар карызынан кутулсун дегенде мындай жамаат мындай омин деген катуураак чыгат да. Карыздар көп. Анан өзүмдөн деле байкадым, тиги бир видео көрүп калдым интернеттечи. Дейт, биздин кылган күнөөлөрүбүз дейт, ырыскыны тосот дейт да. Кылган күнөөлөр Алла Таала адам баласына бере турган ырыскыны тосот, алыстатат дейт да. Ошон үчүн көп истигфар кылып туруш керек дейт. Көп тоо кылып туруш керек, ыхлас менен. Эми анын үчүн эмес, бирок негизинен сен истигфар кылып турсаң, сен ырыскыга жолуң ачылат деген мындай бир маанидеги сөз экен да. Анан чоң устаз бирок аны угуп аркасынан эле эртең астагфырласа. Бул да аябай мындай жакшы түшүнүк экен. Себеби кээ бир адамдар эме деп ойлошу мүмкүн да. Алла субхана таала мага ошол азыраак рызкы жазылса керек, ошон үчүн мен бай боло албайтам деген ойда болушу мүмкүн да. Бирок биякта экинчи жагы бар. Балким сен күнөөлөрдү кылып туруп, ошол рызыкты өзүнүн күнөөлөр менен тосуп койгонсуң да. Ал да болушу мүмкүн да. Устаздын бир сөзү бар, сонун сөз. Сага келген жакшылык натыйжада Кудайга жете элесе, аты да жакшылык, зат да жакшылык дейт. Сага келген жакшылык натыйжада сени Кудайсыз калтырса дейт, аты жакшылык, заты жамандык дейт. Сага келген жамандык сени Кудайга жетелесе дейт, аты жамандык, заты жакшылык дейт. Сага келген жамандык эгер Кудайсыз калтырса дейт, аты дагы, заты да жамандык дейт. Бул аятта далил да. Эмне жакшы, эмне жаман силер билбейсиңер. Жаратуучубуз өзүм билем дейт го эке. Ошол. Эгер чыныгы жакшылыкты билгибиз келсе, чыныгы жамандыкты билгибиз келсе, биз ошондон кийинки натыйжабызды карашыбыз керек экен да. Кай жердебиз? Кай жердебиз? Анан тиги карыз тууралуу сөз чыккан болбоду? Бул да бир кичине сөз. Кошумча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабаларынын бири келип айтат: Аллахтын элчиси дейт, кембагалчылык сөөгө таят дейт. Жокчулук кыйнат дейт. Мага насаат айтыңыз дейт да. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: сага насаатым ушул дейт, эч кимден жардам сурабы дейт. Эч кимден жардам сурабы. Кийин сахабалар айтат: төбө менен баратып камчысы түшүп калса дагы жерде баратканга камчымды алып бер деп айтчу эмес дейт да.
төбөсүн чөктүрүп өзү алчу дейт. Анан учур сааты келди, Аллах Тааланын даражасын көтөрдү дейт. Умарга окшош, Азирет Абубакырга окшош сахабалар кээ бир жихадтарда, согуш майданында ошол сахабаны издеп калчу дейт да. Анткени ал дуа кылса, дуасы түз кабыл болчу дейт да. Бул мисалды эмне үчүн айтып атабыз? Көпчүлүк учурда чала баамында биз карызга эмне үчүн батабыз? Колубузда бар нерсеге каниет кылбагандыгыбыз үчүн. Баарында бар болгончолук жашай албагандыгыбыз үчүн. Мисалы бир учур болот, айына мисалы жакшы кирешеси болушу мүмкүн. Чыгашасы ошого жараша. Бирок бир учур болот, айлык кирешеси кыскарат. Бирок чыгашасын дагы ошол жерде кармап тура берет да. Ал карызга батпай эмнеге батат? Минуска кетпей каяка барат? Эми бул бир эле сөз, башка себептерден карыз болушу мүмкүн. Анан өзүмдүн жеке жашоомдо дагы мен байкайм, эгер менин тыйын тыпырым эгер мындай эме болсо, кысылса, мен ошого жараша жашай берем да. Машинамды ошого жараша айдай берем, кийимди ошого жараша кие берем. Бирөөдөн барып карыз сураган, бирөөдөн барып эме кылганды максимально баягы кыскартканга аракет кылам да. Жанымдагы эле кишилер, тааныштарды байкайбыз. Дайым үмүтү Кудайдан эмес, колунда барлардан да. Ушул ушинтип койсо болмок, бул тигинтип койсо болмок. Жанымда эле жүрөт, мен абалыман кабардар, бирок мага жардам бербейт деп башкалардын колун карай бергендиги үчүн балким Аллах Тааланы карыздан да куткарбайт окшойт. Рызыктын, мүлктүн ээси Аллах Таала. Балким мага таянганды, андан жардам сураганды, ага кол көтөрүп, ага жалбарганды билишибиз керек. Ошол кээ бир адамдар ушундай суроо беришет го. Неге Алла Субхана Таала бирөөгө байлык берет, мага берген эмес, мен неге кедей болуп атам? Ошону мисалы үчүн кантип түшүнсөк болот да? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында сахабалардын дагы бири келет. Кембагалчылык кыйнады. Жанагы эле окуянын башкача варианты да. Мага дуа кыл, мен бай болоюн дейт. Тиги насаат сурап келип атпайбы? Ал сразу эмне сурап келип атат? Байлык, дуа. Пайгамбарыбыз 3 жолу келет. Пайгамбарыбыз 3-үчүсүндө Аллага айтат: "Аллахым, бунун сураганын буга бер" дейт. Китептерди карасак, ал сахаба ошол күнгө чейин мечиттин көгүчкөнү деген лакапка ээ болгон экен да. Көрсө 5 мал намазды мечитте окуч экен. Мечиттеги иш-чаралардын эч биринен калчу эмес экен. Анан пайгамбарыбыздын тиги дубасын алып кетет. Кыска бир убакытта байыт. Бутка турат. Натыйжа эмне болот? Жума намазга эле келип калат, 5 мал намазга эмес. Натыйжа эмне болот? Жумага да келбей баштайт. Натыйжа эмне болот? Пайгамбар салам зекетин алганга, зекет чогулткан сахабаны жөнөтсө, зекетин бербей коет. Пайгамбарыбыздын көзү өтүп кетет. Абубакырдын, Умардын доорунда акыл башына келип барып зекетин берем десе, алар пайгамбарга бербеген зекетиңди биз кабыл албайбыз деп, анын зекетин да кабыл албай коет. Эми кээ бир риваяттарга карасак, ошол динден чыгып капыр болуп өлдү дейт да. Ошол бир нерсени билишибиз керек. Бизге кайсы абал жакшылык же жамандык экенин Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Жана сөздүн башында айткандай да, арасында айткандай, эгер ушул абалда, ушул турушумда мен саздам болсо, ушул турушумда таквачылыгым, иманым болсо, ушул турушумда жаратуучу менен мамилемди үзбөй атсам, анда бул абал кандай болсо да мен үчүн жакшылык. Анан адам ошону да байкаш керек. Анан бул жерде дагы бир сөз бар. Эгер мен неге кембагал, неге тиги бай деп ошол сөздү бир аз тереңдеп кете турган болсо, Аллах Тааланы адилетсиз мамиле кылат деген жакка да өтүп кетиши мүмкүн. Неге ага аз, мага аз, ага көп бересиң депчи. Аллах Таала бизге өзүн ачык баяндап атпайбы? Биз зикирлерден кийин дайым айтабыз. Мүлктүн ээси Аллах Таала өзү экендигин, мүлкүндө каалаганга каалагандай бөлүштүрө тургандыгын айтып атат. Бул жерде дагы бир керемет бир сөз бар да. Мүлкүн бөлүштүрүп атканда адамдардын балким мээнетине деле карабайт. Илимдүүсүнө деле карабайт. Жаман окуган, жакшы окуганына деле карабайт. Аллах Таала мүлктүн ээси өзү болгондуктан каалаганда эмне кыла берет? Бөлүштүрө берет. Мына жашоодо да көрүп атабыз. Мектепте жакшы окуган балдар, жаман окуган балдар дебей эле карасаңыз, өтө байып кеткендер бар. Өтө жакшы окугандар, өтө кембагал болгондор бар. Демек мүлк Аллахтын колунда. Ал каалаганда каалагандай берет. Ушуга иман келтире турган бекем иман керек. Демек Кудайым каалагандай берет, каалагандай бөлүшөт депчи. Бул деген сөздүн баарынын аркасынан но жормолго арбашыбыз керек. Жата берсек берет экен дегенчи.
жок. Аялдын эч себепсиз көчөдө жүргөнү адал эмес. Эркектин эч себепсиз үйдө жатып алган адал эмес. Бул сөздөн кандай сабак чыгат? Эркек чыгып мээнет кылыш керек, иштеши керек, адалдан рызык талап кылыш керек, ага милдет. Кээ бир сахабалардан бизге өрнөк болгон бир сөз бар. Эркек 3 максатта рызык талап кылышы керек дейт. Биринчиси үй бүлөсүн адалдан багыш үчүн, экинчиси башканын колун карап калбаш үчүн, үчүнчүсү элине, жерине, динине, мамлекетине кызмат кылыш үчүн рызык талап кылыш керек. Ошол максатта иш кылса, мал дүйнө топтосо, ошол максатта акча табуу жолуна кире турган болсо, ал ишкерлиги, ал кесиби, ага ибадат өкүмүндө болот. Балким ошол намаздын, орозонун соонда болушу мүмкүн. Балким ошол абал анын бейишке жетелейт. Башында койгон максат өтө маанилүү да. Анан эч кыймылдабай эле анан Кудай Таала тиги көп берди, мага аз берди десе дагы ошол күнөөкөр болуп калуу коркунучу бар. Мен тиги жума намазга барганда ушундай баян укканда Абдышүкүр устаз айтып берген. Кээ бир күнөөлөрдү дейт, орозо дагы, намаз дагы жуубайт дейт да. Ал күнөөлөр, ушундай категория күнөөлөр бар экен да. Ал күнөөлөр бир гана ушул үй бүлөмдү адал мээнет менен багам деп күнү бою кызмат кылып, кечинде үйүнө келип, чарчап уктаган уйкунун сообу ошол күнөөлөрдү өчүрөт дейт. То есть сиз айткан сөзүңүзгө кошумча. Ошондой. Чындап айтканда Максат байке аябай бир мындай тонкий нерсени айтып коюптур. Негизи бирөөгө нааразы болуу же өзүн жашоого нааразы болуу бул Кудайга нааразычылыкты көрсөтүү болуп атат да. Анан бул нерсени да биз ойлонуш керек. Анан киши да ошол нерсени ойлош керек да. Чындап айтканда бизде кандайдыр бир жүрөктөгү оорулар боло турган болсо, ошо саранчылык болобу, көрө албастык болобу, мындай нааразы болобу, бул ошол Кудайга болгон эмебиз да, мамилебиз да, ошол менен эметилет да, көрсөтүлөт да. Ушул жерден дагы бир сөз кошуп койсо болот. Мисалы, таарына берген, капа болгон, нааразы болгон маселеде шайтандын васвасалары тууралуу иман саясына деген китепте жазылган да. Ошол жерде мындай деп айтылат, устаз айтат. Куранда шайтан каргышка калгандан кийин көрөсүн кулдарыңдын алдынан, аркасынан, сол жагынан, оң жагынан келип азгырам дейт. Анан ошол китепте ачыктайт. Алдынан келип кантип азгырат десе, адам мынтип азгырылат экен да шайтанга. Дин мен үчүн эмес, мен бул дин үчүн эмесмин деген пикирде болот дейт. Бүгүнкү мен жашоо образыма бул диндин эч бир шарты туура келбейт деген ойдо болот дейт. Бул алдынан келип азгырылса. Эгер аркасынан келип азгыра турган болсо, биринчиси дин кармангандардын кемчилигин көрсөтөт дейт. Экинчиси Алла Тааланын башкалардын же болбосо өзүнүн тагдырына жазган кээ бир окуялардын кемчилигин көрсөтөт. Мисалы айта берет, неге бул майып банда депчи. Неге бул кембагал? Неге бул байкуш болуп зулум көрүп жүрө бериш керек? Сен айткан Кудай бар болгон болсо анда мынтип койбойбу деген жакка өтөт да. Бул ушу аркадан келип не кылуусу, васваса кылуусу. Сол жактан келип васваса кыла турган болсо, эгер намаз окуган, орозо кармаган бирөө болсо, дини болгон боло турган болсо, сол жактан келсе, даарат алса, суу жетпей калгандай, суу тийбей калгандай, намазга турса 4 рекет, 6 рекет, 3 рекет окугандай васваса боло берет. Оң жагынан келип васваса кыла турган болсо, не дейт? Сенин намазың өтө керемет. Тигинин мунун намазы кабыл болбой эле, сенин намазың кабыл болуп атат дегенде пикир келет дейт. Кара, сен болгондук үчүн бул чөйрө, бул үй бүлөң, тууган уругуң бактылуу. Сен болбосоң булар кор болмок деген пикирлер берет дейт. Бул оң жактан келген васваса. Шайтан ошол 4 жакты айтып туруп, максатын айтат. Эмне үчүн 4 жактан келип васваса кылам десе, көрөсүн сага исян кылдыртам дейт экен да. Исяндын кыргызча мааниси сага баш көтөртөм, сага каршы чыгартам, сени Кудай Таала катары, Кудайга жаратуучу катары кабыл кылдыртпайм дейт. Анан ошол адам баласы дагы ошол бир нерсени түшүнүшү керек. Эгер болор болбос нерседен таарынып, болор болбос нерседен кыжалат боло берсе, жана ден сага айткандай, бара ал Кудайына өтүп кете турган болсо, анда Кудайына баш көтөрөт, исян кылат. Динибизде 2 сөз бар. Мындай айтып коеюн бул жерден.
итаат бар, исян бар. Итаат баш ийүү, исян баш көтөрүү. Имандан кийин Аллахка жана анын пайгамбарына итаат кылуу имандын негизги рүкүндөрүнөн. Исяндан кутулушу керек. Эгер бир инсанда Аллахка жана анын пайгамбарына итаат болбосо, анда билсин ал исянда жашап аткандыгын. Балким ошол ашыкча таарынып, ашыкча кайгы муңга түшө берүүбүз ошо исяндын дышааны болушу да коркунучу бар. Итаат өтө мындай чоң маселеси. Анан кээ бир адамдарга ошол башка бирөөгө мындай итаат кылуу мындай оор келип калышы мүмкүн да. Оор келип калат. Анан ошол да бир четинен карай турган болсок, бул да оор да. Анан сахабалардын арасында көрүп атабыз. Мисалы үчүн Халид ибн Валид мындай чоң мындай аскер болбосо деле, бирок Умар мындай акырын сен эме эс алып эмете бер деп айткандан кийин итаат кылып туруп, ошол укканда сахабалардын арасында ошол итаат болсо ошонун чоң жетишкен да. Анан бүгүнкү күндө ошол итаат оорулар кандай итаат оорулар бар да? Туура маселе болду, муну бир аз козгоп коелу. Ал жерде Азирети Умардын дагы, Азирети Халиддин дагы пайгамбарыбыз айткандай чыныгы звезда болгондугу, жылдыз болгондугу көрүнүп турат да. Эр экендигичи. Мисалы Азирети Халиддин радиаллаху анху бүтүн ийгиликтери саясий көз караш менен караганда Азирети Умар халифа болчу да. Анын халифалык карьерасына, падышалык карьерасына плюс болчу да. Плюс болмок. Бирок Азирети Умар өзүнүн саясий карьерасынан үммөттүн акыдасын, үммөттүн иманын жогору койгон да. Эмне дегенде үммөт Азирети Халид болгондугу үчүн ийгиликке жетип атат деген түшүнүккө кирип кеткен да. Азирети Умар Азирети Халидди алып туруп Абу Байданы койгон. Аллах Тааланын жардамы менен болуп атканын, бул ийгилик Кудай Тааланын нусрат экендигин далилдеген да. Ошол койгону да туура чыккан. Экинчиси, Азирети Халиддин эрдиги кандай болгон? Ошол күнгө чейин кылган кызматын, согуштардагы жеткен ийгиликтерин бир гана Аллах Таала үчүн кылгандыгын далилдеген. Буйрук окулганда кынкытпай өткөрүп берген да. Эгер ошол күнгө чейин Кудай үчүн деген сезим менен эмес, өзүнүн карьерасы үчүн, өзүнүн кадыр баркы үчүн кылган болсо, аны өткөрүп бермек эмес да, менчиктеп алмак. Былк этип өткөрүп берген. Эми кээ бир китептерин окуп калдым. Абу Байда тиги буйрукту окуганда Азирети Халид унчук өткөрүп берет. Кулаганан кармап бешенесин өпкөн дейт да. Кандай бир керемет адамсың депчи. Эмесе аркасын карап армияга 100 000 деген адам. Кичине кашын кыймылдаса, таштар ордон ойноп кетүү коркунучу болгон да. Демек ал коом, ошол коомдун башына турган Азирети Халиддин жүрөгүндө ихластан отурганда, Аллах үчүн дегенчи. Анан бир сөз менен агайыбыз баштайт, мен айтып коеюн мындагы. Кризисти, антикризис кылган керемет адамдар эле дейт да. Бир 3 ай, 4 ай өткөндөн кийин Азирети Халиддин көзүнүн астылары ишип чыгат. Анан арды-орду аргандай адамдар болот да. Бирөөсү жанына келип сурайт, куйтуланып сурайт. Эй Халид, ыйың эмнеден дейт. Көзүңдүн эмес асты неге ишип чыккан дейт да. Максаты эмне? Бийликти алдырып койгондон кийинки муңу деген дейчи. Кайгы капага түшүп кеттиң, наразысың дегенде. Десе Азирети Халид сөзү минтип баштайт. Аллах Таала Умардан разы болсун дейт. Күн түн ат үстүндө, күн түн дин кызматына жүрүп, Китабуллах, Курандан бир аз алыс калып турам дейт. Азыр милдеттемелеримди, жүктөрүмдү өткөрүп бердим дейт. 3 ай 4 айдан бери күн түн Куран окуп атам дейт. Курандын сөздөрү, акыйкаттары жүрөгүмдү тилди дейт. Көзүмөн жаш чыгар дейт. Ыйлап атам дейт күн түн. Бул бул шишик ошондон дейт. Дагы бир сөз айтат. Аллах Таала Умардан разы болсун, мени бул абалга алып келген дейт. Ошол жерде алымдар айтат. Азирети Халид фитнанын эшигин култап, ачкычын кудук кыргытып дейт. Эгер ошол жерден кичине элечи, эми ушундай болуп калды десе дейт. Көп нерсе шатат этип кетмек да. Көп маселелер өзгөрүп кетмек дейт. Демек кандай гана керемет адамдар, кандай гана итаат экенин, Аллах үчүн баш ийүү экенин, Аллах үчүн кызмат кылуу экенин карабайсызбы? Көрүп атпайлыбы ошол адамдардан? Анан эми бир аз офисти жакшы ремонттоп койсок, бир проектти жакшы аткарып койсок,
ордубузга бирөө келсе өткөрбөй турган бир доор келип калбадык. Кой мен моун баарын мен жасабадым. Мен жасадым эле, мунун баарын мен кылдым эле, мен түптөдүм эле, силер жокто мен бар элем. Мен тургандыгым ушундай болду деп өткөрбөй коюп, ал өзү эле өткөрбөй койбостон анан жакып элине да зыян берип, балайлерге жолуготпойлубу. Эми көп нары кубайын, ошол жерден токтотоюн. Аллах таала итаат, Аллахка пайгамбарды итаат кылууну, Аллах үчүн кызмат кылууну баарыбызга насип кылсын иншалла. Амин. Амин. Чындап айтканда итаат бул да чоң ибадат да. Анан Куранда да буйрук келет го. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаха ва атиу расул ва улил амри минкум депчи. Аллахка баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле жана ошол силердин арасында мындай амр деген мындай эмеси бар, башчыларга баш ийгиле деген аят келет. Чындыгында айтканда бул нерсени мусулмандар да түшүнүш керек. Жана Максат байке айткандай, бир жакшылыкта эгер сенин бирөө ордуна дагы бирөөнү кое турган болсо, жакшыраак кое турган болсо, ошол да аткарсын, ошол да иштесин. Биз моюн сунуп, ошону тапшырып туруп, ошондо гана биз ийгиликке жетебиз деп ойлойм. Себеби кээ бир адамдар ошол креслого отуруп алып бергиси келбей, мисалы үчүн кээ бир нерселерди анан ошол развитие, прогресске тоскоол болуп калышы мүмкүн да. Бул жашообузга делечи ошол нерсени түшүнгөн болсок жана ошол нерсени менен жашаган болсок, буюрса менимче чоң ийгиликке жетебиз да. Анан дагы бир көйгүл маселеси бар. Бул ошол момун мусулмандардын арасында бир туугандык сезими депчи. Охует деп коет го. Анан чындап айтканда, апайымыз да айткан го, мындай ушундай акыретке жакын даганда мусулмандар көп болот, бирок мындай арасында биримдик болбой калат депчи. Ынтымак жок. Ынтымак жок болуп калат. Анан ошол ынтымакты, ошол ухуетти, ошол биримдикти эмне менен күчөтсөк болот да? Бул бир аз оорураак тема болуп калат негизи. Бирок чекесин керткенге аракет кылалы иншалла. Бизден болмоюнча, бизге окшош ой жүгүртмөйүнчө, биздей кийинбейинче, ал мусулман эмес деген пикирден кайтышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, менин тар көз караштарым, тар пикирлериме, менин мусулман бир тууганымдын пикирлери туура келмейинче, аны бир тууган кабыл албай турган пикирлеринен кайтышыбыз керек да. Үчүнчүсү, мага көрө мусулман болуш керекпи? Же исламга көрө мусулман болуш керекпи деген суроону так коюп алыш керек. Эгер мага көрө боло турган болсо, көп баалуулуктар өзгөрүп кетет. Эгер исламга, ыйманга көрө мусулман боло турган болсо, анда маселе түйүнөн чечилет да. Кудай таалам ошол жерден бизге туура түшүнүк берсин. Кыркөлдө пост бар го. Ошол жерге токтоп калдык. Анан кофе ичип калдык. Түндө жолдо эме болсо уйку ачылсын депчи. Анан эже бизге кофе сервис кылып атып, сөздөн сөз чыкты. Эже мага мынтты да. Ушул жерде дейт, биринчи кофе сатып, пирожок сатып, биринчи дүкөн ачкандарда менмин дейт. Жанымда эч ким жок эле дейт. Анан жалгыз болгон маалында машина көп токточу эмес дейт. Шуулду өтө берчи дейт. Жанымда кошуналарым дүкөндөр көбөйдү дейт. Дүкөндөр көбөйгөн сайын мен сода сатыгым дагы артты дейт. Дүкөндөр жана камоктор көбөйгөн сайын кайра машина көп токтоп калды дейт. Анан эжеге айта албадым. Бул жашыл эже экен. Мен ичимен ойлонуп атам да. Бул эже ошо дүкөндөрдүн көбөйгөнүн, тигилердин санын көбөйгөндүгүнөн, ырыскысынын, Кудайдын жакшылыгынын арткандыгын көрүп атат да. Бирок бул биринчи келген эже да. Балким ошол жерге эң акыркы болуп ачкан дүкөн ачкан киши мынтип ойлонушу мүмкүн да. Ушул дүкөндөрдүн баары болбосо, мен эле болсом, бул жерге токтогон клиенттердин баарын мен тейлесем депчи. Ойлошу мүмкүн да. Көрсө бир адамды көргөн бир адам көрө албайт да. Ошол жерде эмне көрүнүп атат? Көпчүлүк баш бириккен жерде жакшылык болот, ийгилик болот. Кече клубника тиккен байкелер мешешип отурсам айтып, биз сыртка саталы десек, Кыргызстандан объем сурайт дейт. Анан объем чыкпайт дейт. Анан ошонун жанында биз базардан бир нерсени байкадык дейт. Клубникадан бир канча киши бар, монополист болуп алган. Алар башкалардын клубника тиккенин каалабайт дейт. Ошол каалоосу сыртка экспорт кылганга, бизден сураган объемду бергенге, дагы көбүрөөк акча тапканга
жабык эшик жабып атат дейт. Демек биз мусулман бир туугандарда бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ынтымак бар жерде ырыс бар экенин, биримдик бар жерде Аллах Тааланын жардамы бар экенин, баш бириккен жерде ийгилик болуп тургандыгын. Мисалы букалардын да сонун сөзү бар. Бир бука 400 килограмм тартса, эки бука 800 тартпайт экенде 1200 килограмм тартат экен. 3 бука 3000 канча болот экен. Мисалы эмне болуп көбөйүп кете берет. Демек чын жүрөктөн Кудай үчүн деп, чын ыхластан бир үммөт бир проектке башын кириштирип бириктире алса, Кудай Таала ага чоң иштерди кылдыртат. Жалгыз кылгандан көрө биригип алып кылган иш башка. Анан бул жерин дагы бир нерсени кошуп коюшубуз керек. Мындай ыйманы бар адамдар ойлонуп көрө турган болсо, аркадан санай турган болсок, эң ылдый жагынанчы Кыргызстан ичин айталы. Жерибиз бир, мамлекетибиз бир, ичкен суубуз бир, максатыбыз бир. Айтып коеюн, максатыбыз сразу. Ушу эли журтубуз, мамлекетибиз өсүп өскөн бир мамлекет, өнүп өскөн бир мамлекет болсо депчи. Анан кеттик. Мусулманбыз, пайгамбарыбыз бир, китебибиз бир, Кудайыбыз бир, кыблабыз бир, мечитибиз бир. Бирликтер санай берсеңиз толтура. Эгер бир адам ушул толтура бириге турган жердеги бириккен баалуулуктарыбызды көрбөй, бул бириктире турган баалуулуктардын арасындагы майда чүйдө айырмаларга маани бере турган болсо, биздин агайыбыз айтат, ал акылсыз, ал караңгы, ал илимсиз адам дейт да. Эми ушунча чоң биримдиктер бизди биригүүгө жетиштүү дейт. Анан дагы бир сөздү кошуп койсок болот. Аллах Тааланын жардамы баш бириккен ынтымактуу бир жамааттын үстүндө экенин унутпашыбыз керек. Кудайдын жардамы качан келет? Качан биз баш бириктире алсак, ынтымакка келе алсак. Ошол жерден критический мышление кылсаңыз мындай. Биздин кыла турган амалыбыз ынтымакка келүү. Алла Тааланын кыла турган иши ынтымакка келген бир жамаатты ийгиликке жеткирүү. Эгер бизге таандык болгон амалды кылбай туруп, Кудайдын ийгилигин күтсөк, бул да абсурд. Бул да мантыксыздык. Бул жерден дагы бир сөз кошуп койсок болот. Маселен, устаздарыбыз кайра какшаган сөз ушул. Момундар хадистерде келет бул сөздөр, бир дене сыяктуу депчи. Мисалы, денеңиздин бир жерине бир зыян келсе, бүтүн дене зыркырайт да. Эгер ынтымагыбыздын, биримдигибиздин бар экени кай жерден билинет? Бир туугандарыбызга келген кыйынчылыктан биз кайгы тартып аткан болсок. Анан дагы сүйүктүүбүз саллаллаху алейхи вассалам тоого тер жерин коет. Эгер диндеш бир тууганыңарга келген зыяндан кайгы тартып, келген ийгиликтен өзүңө келгендей сүйүнүп атсаң, сенде ыймандын бар экенин белгиси дейт. Диндеш бир тууганыңарга келген зыяндан сүйүнүп, ийгиликтен кыжалат болуп атсаң, анда сенде эки жүздүүлүктүн бар экендигин белгиси, ыйман жок дейт ал жердечи. Анан дагы бир норматив бар. Өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөлөргө кааламайынча ыйман келтиргендердин катарында болбойсуң деген мааниде норма бар. Бул сөздөн эмне чыгат? Мен санап коеюн бул жерде. Мисалы, мен өзүм эмне каалайм? 1. Мен эч ким ушакташын каалабайм. Өзүмө каалайм. 2. Мага эч ким жала жабышын каалабайм. 3. Мен эч ким шылыңдашын каалабайм. 4. Мен үй бүлөм тууралуу, балким мал дүйнөм тууралуу көчөдө ар кимдин сүйлөй беришин каалабайм. Бул мага өзүмө каалаган жакшылыктар. Эми дагы нарыраак кетсеңиз, акырет бар, бейиш бар, ал бар, бул бар, иман бар, ислам бар. А эгер инсан өзүнө каалаган бул жакшылыктарды башкаларга каалай турган жүрөк ээ болбосо, ал адам ынтымак биримдик тууралуу сүйлөй эле койсун деген сөз да. Балким ынтымакты, биримдиктин тегерегинде ушул сөздөрдү көздөн өткөрүп коюшубуз керек. Бүгүн аябай мындай кыска мөөнөттүү глобалдуу темалар сөз болуп атат. Ошого дагы бир кошумча эми сиз арабызда болгонуңуздан пайдаланып, ушул динибизде көп айтылган ушул ыйман, ихлас, ихсан деген түшүнүктөрдү себеби биз мечиттерде көп угабыз, жашоодо көп угабыз. Бирок кыскача бир аныктама берип койсоңуз, мындай жеңил түшүнүп, туура кабыл алганга. Жабраил хадиси деген хадис бар. Биздин бир байкебиз устазыбыз айтат, өмүрүнүн аягына чейин исламга, иманга даават кылган болсо, ошол Жабраил хадисин ачыктап өткөн деп анализи бар да. Жабраил хадиси кандай? Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам адам кейпинде келип суроо сурайт. Сахабалар айтат, жолоочулук белгиси жок эле дейт. Анан бизден эмес эле дейт да, тааныбайт элек дейт. Ошо жолоочу болбосо, биздин арабыздан болбосо, анда кандай? Кийимдер таптаза сонун. Анан пайгамбар жанына отуруп, саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад,
ислам деген эмне дейт да. Ислам деген эмне десе, пайгамбарыбыз айтат: ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах келмесин айтуу, намаз, орозо, зекет, ачылык дейт. Анан берагын өтпөстөн ушул жерге кыскача агайлардан үйрөнгөндөрүбүз бөлүшүп коелу. Ислам деген сөз уңгусу силимге барат. Ошол силимди кыргызчалаштырсаңыз, тынчтык болуп которулат. Демек, ислам дини деген сөз тынчтыктын дини деген сөз болуп которулат. Өзү дин деген сөз деле мыйзам, эреже деген сөз да. Дин деген сөздүн мааниси. Анда ислам дини болсо, нукура кыргызчалаштырсаңыз, тынчтыктын мыйзам эрежеси деп которулат да. Тынчтыктын мыйзам эрежеси деген сөз болот. Демек, бир адамда ислам болуш үчүн пайгамбар алейхисаламга суроо бергенде, пайгамбар жооп берип атат: анда 5 нерсе болуш керек. Шахадат келмесин айткан, намазын тургузган, орозосун кармаган, зекетин берген, ажылыгын кылган. Эми буга кыска нуска токтолуп коелу. Маселен, шахадаттан максат иман келтирүү. Иманы бар адам колунан, тилинен башкага зыян бербеген адам болуш керек. Иманы бар адам коомчулукта ишенимдүү бир адамга айланышы керек. Иманы бар адам аманөткөй болушу керек. Иманы бар адам аны көргөндө башкалар андан зыян тартпай тургандыгына күбөлүк өтө турган жер келиш керек. Бул исламдын бир аныктамасы, ачыктамасы. Экинчиси, 5 мал намаз. Исламдын экинчи эрежеси. Намаз тууралуу көп сөз бар, бирок кыскасын айталы. Сага вахый кылынгандан оку, намазыңды тургуз. Анткени намаз сени күнөө иштерден, уят иштерден тосот дейт. Бул аят Курандан. Мындан максат дагы исламды ачыктап атат да бул аят, намазчы. Демек, бир адамдын жашоосуна намаз болсо, намаздын натыйжасы эмне десе, уяттуу иштерден, күнөө иштерден тыюлуусу дейт. Десе, алымдар айтат: күнөө иштер эмне, уяттуу иштер эмне, эмнеге Куранда муну аятта бөлүп айтып атат дейт. Мисалы, күнөө иштер ачык кылынган иштер дейт да. Мисалы, намаз баштаган адам намаз бар болгондугу үчүн күнөө иштерден тыйылат дейт. Уяттуу иштерди эмнеге бөлүп койгон десе, уяттуу иштер адамдар жок жерде кылынган иштер дейт. Жалгыз калгандачы. Демек, кимдин жашоосуна намаз болсо, даан айталы, намазы ага таасир бере турган намаз болсо, анда ал күнөөлөрдөн, уят иштерден эмне болот? Тыйылат. Бул дагы ислам. Үчүнчүсү орозо. Фарз да орозо да, исламдын 3-чү фарзы. Орозодон максат эмне? Негизи 3 зекет да. 4 орозо. Устаз. 4-чүсү зекет. Эми айырма жок. Айырма жок. 3-чүсү орозо. Орозодон максат эмне? Аллах Тааланын неаматтарына шүгүр кылуу бир. Экинчиси, Кудай Тааланын ага берген неаматтарын баркын билүү, кадырын билүү маселеси бар да. Анан Нурстан агайыбыз да мурунку подкастта жакшы айткан. Орозодон максат жеп ичкенден эле тыйылуу эмес. Тилиңди, көзүңдү, кулагыңды, колуңду, бутуңду, жүрөгүңдү, ой, мүдө, ниетиңди кошо орозо карматасың. Бунун аты да ислам. Зекет ачык эле нарагына кирбей эле коелу. Колунда бар адамдардын колунда жокторго берүүсү, бул да ислам. Ажылык тууралуу пайгамбар салам кыска нуска бир сөз айтат, саллаллаху алейхи вассалам. Ажылык амалдарын кылып келген адамдардын ажылыгы кабыл болгонун белгиси эмне десе, ажылыктан мурунку жаман адаттарын таштаган болсо. Мунун аты эмне байке? Ислам. Демек, исламдын тегерегинде бул сөздөр бар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү доордо бир аз арылып баратабыз, бирок бир учурларда мээбизге сиңдирип койгон грамматикалык деңгээлде да ката сөздөр да булчу. Ислам экстремизм, ислам терроризм, ислам радикализм деген сөздөр. Мисалы, ислам деген сөздүн жанына кой сөзү гармониясы туура келбейт да. Такыр мындай окшош болгон сөздөр да. Бирок буну ошол жерге жабыштырып, динибизди жаман көрсөтүү маселесинде белгилүү бир чөйрөлөрдүн кызматынын натыйжасы деп ойлойм. Анан экинчи маселе эмне болот? Иман. Имандын эмнеси бар? 6 шарты. Аллах Таалага иман келтирүү, анын периштелерине, анын пайгамбарларына, анын түшүргөн китептерине, акырет күнүнө, анан тагдырга иман келтирүү. Баадал маут, өлгөндөн кийин тирилгенге да иман келтирүү деген маселелер бар. Эгер инсан имандын бул шарттарына якын менен, күмөнсүз, шексиз иман келтирсе, жашоо образын бул иман келтирген эрежелердин тегерегине байлай турган болсо, анын жашоосуна тынчтык, ислам көрүнөт. Андан кийинкиси пайгамбарыбыздан сурайт, ихсан деп. Пайгамбар алейхиссалам айтат, саллаллаху алейхи вассалам. Ихсан Аллах Тааланы көрүп тургандай жашооң. Сен аны көрбөсөң да, ал мени көрүп турат деген сезимде болуң дейт. Биздин бир агайыбыздын сонун сөзү бар. Көрсө ислам менен имандын мөмөсү
натыйжасы алып барган жер ихсан болушу керек дейт. Эгер бир адам исламды карманып, иман эрежелерин карманып, жашоосун ихсан болбосо, анда иман менен исламды кайра бир көздөн өткөрүшү керек дейт. Демек ихсан мөмө да. Кайсы мөмө? Сен аны көрбөсөң да, ал мени көрүп турат деген сезим менен жашооң. Отурушуң ихсан, Аллах көрүп турат. Тамак жегениң ихсан, Аллах көрүп турат. Уйкуң ихсан, Аллах көрүп турат. Соода сатыгың ихсан, Аллах көрүп турат. Адамдар менен болгон мамилең ихсан, Аллах таала көрүп турат, кабардар. Сенин ичиңди, сыртыңды бир учурда, бирдей маалда билип турган жаратуучусунун бар экенин дайым акылдан чыгарбай жашоо бул ихсан. Ихсандын түпкүрү ислам. Кыскача айтканда ошондой. Машалла, албетте, эгерде ушундай кечиресиздер. аябай сонун бат кыска айтып бердиңиз. Менин оюмча элдер дагы жакшы кабыл алып түшүнсө керек. Бирок чындыгында ихсан түшүнүгү өтө бир сонун керемет түшүнүк. Себеби эң төмөн даражасы дейт, Кудай таала мени көрүп турат дегендей ойдо болуу. Ал эми эң жогорку даражасы кудум сен Алла тааланы көрүп тура тургандай жашоодо, амал кылуу, иш кылуу. Албетте Алла таала мени көрүп турат деп уурдабаса, мисалы үчүн өкмөттөн уурдабаса, элден уурдабаса, мындайча айтканда Алла таалам көрүп турат деп мындайча айтканда купуя жаман иштерди аткарбаса, демек ал адам көп ийгиликке жетет. Иншалла коомчулукка дагы иншалла пайдасы аябай жакшы тиет. Ошондуктан Кудай таалам ушул түшүнүккө амал кылууну баарыбызга насип кылабыз. Амин. Амин. Бул өтө сонун хадис. Анан чындап айтканда, ихсандын мындай жогорку деңгээли бул мен Аллахты көрүп атам деген, мындай ихсан дегенчи, сен Аллахты көргөндөй деген мамиле кылыш керек да бул жашообузда. Анан ошол нерсени кантип туура түшүнсөк болот? Себеби мисалы үчүн акыйдада билебиз, биз Аллахты көрө албайбыз. Бирок ошол ихсан маселени пайгамбарыбыз айткандай, сен Аллахты көрүп тургандай жашасаң, ошол ихсандын жогорку деңгээлге жетесиң деген пикирди кантип түшүнсөк болот? Ошол сөздө эле айтылып атат да. Сен аны көрбөсөң да, ал сени көрүп турат деген ишенимде. Ошол ихсан. Аллах таала мени көзөмөлдөп атат деген маселе да. Мисалы, ошол бир керемет сөз бар. Көзөмөлдөнүп, көзөмөлдүн астында экенин, бунун натыйжасында бир жерде сурала тургандыгын билүү ихсанда. Эгер бул түшүнүк имандан кийин бул түшүнүккө келбесе адам, мындай түшүнүктөргө өтүп кетүү коркунучу бар. Диндин баалуулуктарын ага пайда алып келген жерде, анын кызыкчылыктары туура келген жерде диндар көрүнүп, өзүнүн нафсаны, шахави жашоосуна келгенде диндин баалуулуктарын чекеге түртүп коюу маселеси бар да. Ошончу имандан кийин, исламдан кийин, имандан кийин Жабыр алейхиссалам да пайгамбарыбыздан бекер сурап айтат, ихсан деген эмне депчи. Көрсө ошол исламдын, имандын мөмөсү эмне экен? Ихсан. Аллах таалам баарыбызды ошол мөмөгө, натыйжага жеткирсин иншалла. Дагы ушул жакында буйруса, эми Курман айт байрамы элибизге келатат, Кудайга шүгүр. Алла таалам бул Ибрайым пайгамбардын учурдан бери ушул күнгө чейинки келген чоң бир амал, чоң бир майрам биз үчүн. Ушул Курман айт тууралуу элдерге кыскача бөлүшүп койсок. Негизи бул биз курманчылыкты эмнеге чалабыз? Эмне үчүн ушул амалды аткарышыбыз керек? Муну кандай түшүнсөк болот? Негизи ошол баштан Ибрайым алейхиссаламдын аты угулат курмандык деген маселеде. Ибрахим алейхиссалам Аллах тааланын халили болгон, досу болгон. Кээ бир окуялар бар, риваяттар бар. Аллах таала Ибрайым алейхиссаламды ар кандай сыноолор менен сынаган. Бирок ошол сыноолордун натыйжасында Ибрахим алейхиссалам халил экенин, Аллах таалага даана дос экенин деген далилдеген. Ошол сыноолордун бири дагы ошол өз баласын курбандыкка чалуу маселеси болот. Ал сыноодон ал өтөт, бычак өтпөй калат баласына. Анан көктөн кочкор түшүп, ошону курбандыкка чалган дейилет. Негизи бул Ибрайым алейхиссаламдан эле эмес, Адам алейхиссаламдан баштап бул курбандык маселеси бар. Абыл менен Кабылдын дагы курбандык маселеси бар. Бирөөсүнүн кабыл болгондугу, бирөөсүнүкү кабыл болбогондугу. Анан курбандык деген сөздү өзү кыргызчалаштырсаңыз, өзүн арноо деп которулат да. Мындай 2-3 мааниси бар, бир маанеси арноо.
Адам баласы өзү мындай жакшылап ойлонуп көрсөчү. Өзү түшүнүп түшүнбөй, өзү байкап байкабай бир нерселерге өзүн арнап жашайт. Мисалы сахнага чыкканда дагы жөн эле ырчылар ырдап койбойт да. Арнап ырдайт да. Эвересттин башына чыккан биздин бир туугандарыбыз, эми ал эр азаматтар, аларга критикам жок, Кудай сактасын. Чыгып турган арнап атпайбы? Бул жеңишимди элиме эмне кылдым? Арнадым депчи. Дагы бирөө чыкты дагы энесин арнады. Космос учкандар деле ошондой барып ошол ийгилигин бир жака арнайт. Жеңиштерин бир жака арнайт. Анан ошол курбандыкта Аллах Таала бизге бир жип мучун көргөзүп атат да. Силердин сойгон курбандыгыңардын каны дагы, малы да, каны дагы, эти да мага жетпейт. Силердин ичиңердеги ихласыңар. Ошондон максат Аллах үчүн деп арнаган сезимиңер деген сөз да. Өзүңөрдүн арнаган жериңер. Кудай Таала бизге ошонун сооп жагын, дүйнөдө акыретте бизге пайдалуу боло турган жагын, анан адам өзүн арнай келгенде туура адаттар менен, туура кадамдар менен арноо жагын бизге Курбан айтта көргөзгөн. Эгер адам баласы бул Курбан айтта курбандык чалып, өзүнүн малын, жанын тапканын Кудай Таалага арнай турган бир ыйманга, ихласка келбесе, көрүп атабыз. Сулайман тоого барып курмандык чалганын, тоо ташка барып курмандык чалгандарын, мазарларга барып курмандык чалгандарын көрүп атабыз. Башка мамлекеттерге барып паланчы атанын арбагына деп курмандык чалгандарды көрүп атабыз. Адам туура ишенимге, туура багытка келбесе, өзүнүн башка жактарга арнайы эмнеси бар, коркунчу бар. Демек, Курбан айтта курбандык чалуу Аллах Тааланын бизге буйругу мээримдүүлүк. Эй кулдарым, мына туура багытта, туура жерде өзүңөрдүн жаратуучуңарга арнооңорду эмне кылгыла? Көрсөткүлө. Буга чейин намазыңарды тургуздуңар, орозоңорду кармадыңар, эми баягы тыйыныңарды бир аз коротуп, курбандык чалуу менен өзүңөрдүн арнооңорду эмне кылгыла? Көрсөткүлө. Эми көпчүлүк адамдар менден сурайт да. Курбандык чалгандан кийин мен угуп калдым дейт айыл берден. Курбандык чалгандан кийин этин баарын өзүң жеп койсоң деле болот экен да. Бул курбандык эмес да депчи. Мен ал бир туугандарыбызга айтып атам. Курбандыкта биринчи максат курбандыктын этин кембагалдарга жедирүү максат кылынбайт. Биринчи максат Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн курбандык чалышың. Кудай Таалага ошол мал дүйнөңдү арнашың. Ошол сыноодон өтсөң, анан тиги калганын жеп коесуңбу, баарын таратып ийесиңби, ал не эмес. Маселе эмес. Биздин бир тууганыбыз айтат, бир тайкем бар эле дейт. Койлуу, жандуу, малдуу болчу дейт. Кыздары, туугандары, кошуналары, достору келип калса, санына карап 1ден, 2ден, 3дөн кой сое турган жоомарт эле дейт. Анан ковид учуру болуп, айылга барып жанында жүрүп калдым дейт. Курбан айт келип калды дейт. Билесиздер, ковид учурунда курманга туура туш келдик го. Анан тайке дедим дейт. Сиз берешен адамсыз, жоомарт адамсыз, билем. Жакында курбандык келип атат. Курбандык чалыңыз депчи. Жакшы көңүлдө, жакшы ойдо айттым дейт. Жээним, маселе жок. Курбандык чалам деген ойдо айтат деп айттым дейт да. Десем, тайке мен мындай калак кашым бүркөп карады дейт да. Молдолор айтса эле курбандык чала берет белем. Бул мал дүйнөнү тапкан мен да дейт. Тиги байкебиз айтат, сөзү дагы нарак уланбаш үчүн теманы буруп кеттим башка жакка дейт. Демек, адамдарга келгенде жоомарт, бирок Кудай Таалага өзүн арнай келгенде сараң. Демек, биздин бир сунообуз бул курбан айттачы. Аны эми хадистер келет, ким курбан айтта курбандык чалса, анын түгүнчөлүк сооп бар. Кан акканчалык күнөөлөр кечирилет. Кыямат күнү Сырат көпүрөсүнөн ага улоо болот деген сөздөр бар. Анан биздин байкелер устаздарыбыз бизге үйрөтүүсү боюнча курбан айтта Аллах Таала үчүн курбандык чалуу ибадат дейт. Анан диндин, ыймандын, мусулмандардын жакшы тараптарын көрсөтүп, динге даават кылуу максатында эттерибиз таратып, колуна жок бейбечараларга майрамдык атмосферасын тартуулап, балки динине карабай деле курбан айттын эттеринен ооз тийдиртип койгонубуз бул исламга, ыйманга кызмат. Ушул жагынан да карасак болот. Эми жылдардан бери көрүп атабыз, бир туугандарыбыз курбандыктарын чалып эле келип атат. Курбандык чалгандардын аркага кеткенин көргөн жокпуз. Өсүп, өнүп эле баратканын көрүп атабыз. Ошо аман эсен бизди курбан айткан Раббим жеткирсин. Кудай үчүн курбандык чала турган баарыбызга Аллахым жүрөк берсин иншалла. Иншалла. Бул тууралуу дагы биздин Максат Ажы Токтомушев агайыбыз менен атайын бир курбан айтты толук бир 1,5 саат бою ошол жакшы бир видео тартканбыз. Заман подкастындагы мындай көрүп койсоңуздар болот. 1 жыл өтүптүр. 1 жыл өтүптүр.
иншалла. Бирок эми 1 жыл өткөнү менен бүт маалымат берип, Курбан айттын тарыхы бар ичинде, кандай союлуш керек, кимдер союлуш керек, кимдерге важип, кимдерге нафил, айтор бир жакшы ачыктама берилген. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы сунуштайбыз буюрса. Чындап айтканда бул өтө чоң мүмкүнчүлүк мусулман үчүн, мындай Курбан айт 1 жылда бир келет. Анан Алла субхана таала бизге чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол курбандыкты сое турган болсо көп күнөөлөр кечирилет экен. Ошондуктан Алла субхана таала ошол баарыбызга насип кылсын курбандыкты соелу жана ошол күнөөлөрдү Алла субхана таала биздин күнөөлөрдү кечирсин иншалла. Иншалла. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биздин убактыбыз кандай өткөнүн байкабай калыптырбыз. Максат байкебиз убакыт бөлүп келгенине аябай ыраазыбыз. Биздин көптөгөн көрүүчүлөрүбүздүн комментарийлерине карап, ушул жеке биздин баракчаларыбызга дагы ушул Максат агайды кайрадан чакырыңыздарчы деген суранычтарынан улам. Биз Максат байкебизге кайрылдык, дагы келип берсеңиз болобу деп. Сиз да Алла ыраазы болсун, дароо жылуу кабыл алдыңыз. Биз буга аябай бир чоң ыраазыбыз. Учурдан пайдаланып биздин ушул демөөрчүлөрүбүз бар. Албетте бул бир гана мен эмес, сиз дагы жакшы көргөн бренд. Тоолордон дагы бир белек сизге. Албетте ушул биздин салтыбызды, адатыбызды бузбай, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык ушул белек берүү. Иншалла биздин ортобузда ынтымакты, махабатты дагы бекемдейт буюрса. Ошондуктан тоолорго чоң рахмат. Учурдан пайдаланып биз Louvre эмерек салонуна чоң бир ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта биз подкасттарыбызды тартабыз. Абдан мыкты эмеректер бар. Келип көрүп кетсеңиздер болот буюрса. Бишкек шаарында ТЭЦ-тин жанында эле аябай чоң шоуруму. Аны менен катар Додо пицца, адал пиццалар сертификаттары менен кошо. Мен өзүм жеке үйдөн карап, келинчегимди карап, ушул сертификаттарын карап аябай ыраазы болгонбуз да. Ошол күндөн тарта мына пиццаларыбызды дагы өзүбүз үй бүлөбүздө жейбиз. Ошондуктан баарыңыздарга дагы кенен сунуштай алабыз. Алла таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Дениз байкеме, Максат байкеме, жалпы эмгек жамаатыбызга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам. Урматтуу көрүүчүлөр, кошумча биздин подкасттарыбызды бөлүшүп, сөзсүз видеолорубузду бөлүшүп, лайктардан басып, катталууну унутпаңыздар.